Бұл жерде мындай суроо болуп атат да, бизде канча мектеп бар? Санын ким айта алат? Жалпы Кыргызстанда 2265, ал эми тамактануу программасына кирген 1375 мектеп бар. Ошолдун ичинде бюджет канча мектепти каржылоо кылат? Себеби мен билем да, эл аралык уюмдар дагы жардам берип атышат. Мерсико, ВВП ООН, Россия аркылуу гранттар берилип жатат. Урматтуу Дастан Далайбаевич, мындайда бюджеттен, республикалык бюджеттен алыскы региондорго ар бир балага 10 сомдон бөлүнөт, кадимки региондорго 7 сомдон. Канча мектептерге бөлүнөт бюджеттен? Бюджеттен бардык мектептерге бөлүнөт. 2265 мектепке бөлүнөт. Бул мыйзам кабыл алынса, биз толук кандуу мындай мектептерге тамак ашты бере алабызбы? Ооба, ооба. Бүт мектептерге? Дорожная карта, кечирим сурайм, Дастан Далайбекович, дорожная карта разработана, демеле план, программа, жылына 200-төн ашык мектепти киргизип атабыз. Эртең Мерсико кетсе, ВВП ООН кетсе, жардам бербейсе, биз өзүбүз каржылоо кыла алабызбы? ВПП ООН ана Мерсико менен өкмөттө меморандум түзүлгөн. Мерсико менен министрликте меморандум түзүлгөн. Алар бизге жанагы кухонное оборудование, бирок мындай комплекстүү биргеликтүү иш да бул. Мамлекет, биз өзүбүз каржылоо кыла алабызбы, ошону сурап атам мен. Ооба, кыла алабыз. Расчет канча, бир жылга канча акча каражат кетет? Бир жылга 600 миллионду өкмөт бөлүп турат жылына. Жылына? Ооба. Силер ойлоп атасыңар жетет деп? Жетет. Биз көрдүк да практикада. Эми бүт мектептерде столовый барбы? Жок, 245 мектепте буфетибиз калды. Мурда 475 болчу. Азыр жылына муну азайтып атабыз. Азыр 245 мектебибизде эле буфет калды. Муну дагы жылына азайтабыз. Эмдиги жылы Кудай буйруса бул андан да азыраак калат. Меню кайсы нормативдик укук акт менен бекитилет? Меню Санпиндин нормаларына ылайык, саламаттык сактоо министрлигинин адистери менен гана биргеликте 140 технологиялык карта иштелип чыккан. Ошол ар бир кайсы продукт алыныш керек, жанагы запрещенный, тыюу салынган продуктлар кирбеш керек, поварларды квалификация жогорулатуу курстарынан үйрөтөбүз, ата энелер арасынан катуу көзөмөл бар. Кайсы нормативдик акт менен бекитилген? Бул эки министрликтин буйругу менен бекитилген. Буйрук кайсы токтомго ылайык чыгарылган? 2016 жылдын 11 апрелиндеги номер 201 токтомунун негизинде Санпиндин нормаларына... Ошол токтом кайсы мыйзамга ылайык чыгарылган? Ал биздин мамлекеттик программабыз бар. Азыр мага саламаттык сактоо министрлиги жардам бериңиздер. Бул Санпин нормасы менен бекитилген, өкмөттүн токтому менен Санпин бекитилген. Любой токтом, кайсы токтомду албасак, мыйзам негизинде бекитилет. Бул кайсы мыйзам негизинде бекитилген? Закон об общественном здравоохранении. Ошол жерде жазылып турабы? Менюну өкмөт бекитет. Меню деп жазылган жок, балдардын ден соолугуна байланыштуу ошо тамак аш деп. Тамак аш кайсы статьяны окуп койгулачы ошону? Так. Статьяны азыр жаныбызда жок экен. Жок кандай так. Бул мыйзамда жок, ошондуктан мен сунуштагам. Билим берүү министрлиги жана саламаттык сактоо министрлиги буйрук менен бекитсин деп. Тилекке каршы депутаттар комитетте колдогон жок. Мыйзамда, сиз айткан мыйзамда так жазылган жок. Бул жерде жок. А любой токтомду биз кайсын токтомду албасак, мыйзам негизинде ал во исполнение закона чыгарылат. Мыйзамда жок болсо, анда бул укуксуз ушундай токтом болуп калат. Экинчи, тилекке каршы депутаттар пальма майы боюнча дагы тыюу салынганга колдошкон жок. Тилекке каршы биз пальма майы менен продукциялар менен тамак ашты берип атабыз. Бул өтө зыяндуу. Кошумча 10 секунд. Дастан Далайбаевич, кечээ күнү дагы биз ушуну обсуждение кылганбыз, анан биз сунуш кылып атабыз. Ошо Санпинге пальмовое масло, так как уязвимая часть группа балдар деп, ошо колдонбосун деп балдар мектепте тамашка деп. Бирок муну болсо законго киргизбей,
өкмөттүн токтому менен эле киргизиш керек. Себеби дегенде Качан киргизесиңер ошону? уже мына сунуш киргизип атабыз мынакей. Разработка кылдык, сунуш Жок, киргизип качан атабыз. болот? Ошону айтсаңызчы. Бир 3 айдын ичинде киргизебиз жылдан аяшып. Хорошо, күтөбүз, стенограммага да жазылган. Всё, хорошо.